Саламатсызбы? Жана жогоруда дагы суроо болуп кетти, мен да ошону утурлай эле. Жөлөк пул алуучулар. Жөлөк пулду алып аткан үй бүлө бир жерде иштеп атса, кайра мурдагы жөлөк пулу токтотулуп атат. Эгерде кайра келип мурда иштеп аткан жерин айтпаса, канча ай болсо кайра төлөнүп берилип атат, туурабы? Төлөш керек болуп атат. Туура, мен жана айтып кеткендей, текшерүүлөр келгенде ошо переплата кылып атышат. Ушунун негизин, механизмин так көрсөтүп коюш керек мыйзамга. Мисалы, азыр жөнөкөй бир жаран курулушта иштеп атса, белчесине чейин баткакка батып. Ал пособиясын алып, анан стройкада жөнөкөй жерде иштеп атса, же болбосо бир охранада туруп атса, алардын пособиясын кыскартып койгонго боло береби? Урматтуу Мелла мырза, бизде мен жана башында айтып кеттим, бүгүнкү күндө кепилденген кирешенин өлчөмү 1000 сом. Анан бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу да. Ошондуктан ар бир кишини ошол кишинин санына, үй бүлөдө жашап аткан кишинин санына ар бир кишиге 1000 сомдон ашпаш керек дегенде ошондо чектелет да үй бүлөгө көмөк жөлөк пул. Анан сиз айткандай, эгерде жумушка орношсо, ал келип кабарлаш керек. Мен жумушка орноштум, мына кирешем мынча деп, жана эгер жетпесе кайра эле улана берет. Но эгерде жанагы чектен ашып кетсе, мыйзам негизинен анда токтотулуш керек да. Эми ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр Кыргызстанда канча саны? Азыркы убакта 105 миң үй бүлө, анын ичинде 345 миң балага төлөнөт. Бул дагы бир жөнөкөй көрсөткүч деп эсептейбиз да. Сиз өзүңүз балдарыңыз барбы? Бар. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 баланын багыш сиздин мойнуңузда, туурабы? Туура. 5 балага ботинка алып бериш үчүн бир топ тыйын каражатталат. Ошол жөнөкөй үй бүлө стройкада иштеп, курулушта иштеп, же автомойкада иштеп, же болбосо талаачылыкта иштеп атса, анан анын пособиясын кыркып койсок, кайра мурдагысын төлөп бер десек, бул болбой калат да. Ушул нерсени бир карап көрсөк жакшы болот эле. Бул деген биздин жөнөкөй жарандарыбыздын мындай шору болуп атат да, шору болуп атат. Ушуга бир кандай жолуңуз бар? Мисалы, мына сиздин 5 балаңыз бар экен. 5 бала өзүнүн ошол пособия, ошол балдардын өзүнө эле кетет да. Кандай дейсиз? Туура, муну биз азыркы убакта караштырып атабыз. Жанагы бардык балдарга 3 жашка чейин деген дагы бир варианттары чыгып атат. Өткөндө ошол Акылбек Өсөнбекович бизге тапшырма берген. Биз азыр анализдеп атабыз. Кандай кылсаң оң болот депчи. Анан бул жерден деле кээ бир депутаттар дагы ушул ойдо болуп атат. Бул чогуу алып баралык, ошол мүмкүн жанагындай талашып тартышпай эле 3 жашка чейин деп баарына бирдей төлөнсүн деген мүмкүн мыйзам кабыл алабыз. Мүмкүн, эгерде сиздер биз тарапка мыйзам кабыл ала турган болсо, оңдоо түзөтүү боло турган болсо, сунуштарыңыздарды берсеңиздер, жөлөк пул алып аткан, пособия алып аткандардын баары ушуга муктаж. Чындап айтканда, мындай жашообузду карап көрсөк, эшиктегичи азыркы инфляциянын учуру, кымбатчылык болуп атат. Ошол учурда сөзсүз бул нерсени биз карап беришибиз керек деп ойлойм. Эгерде сиздер сунушуңуздар болсо, бизге бериңиздер, биз колдойбуз. Рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Рахмат.